Достор, жумага келгениңер соң, бирок мондай көрүнүштөн ада алыс болсоңор 6 микрон, 5 микрон, 7 микрон ичине арыраак алып кирип деле келсеңер болот да. Өзгөчө эрте келгендер арыраак коюп туруп жүрө келсеңер. Карабайсыздар, бирөө бияка намаз окуп өз мүмкүндүгүнчө келип атасыздар, а бияка башка бирөө тосуп алып атасыздар. Бүт автобустар да турушат. Жумадан чыкты, артан майнус башladı geçirdi. Нету, что ли? Нет, вот пробки тоже. Потому что она не могла сюда заехать. Мен де ойлойм, жумарбек иште 50 да койлогула, 10 да койлогула. Намазга келсеңер 100 метр, 1000 метр жумас койсоң эчтеке болуп кетпейт. Эрте келгендер микрорайондордун ичине коюп келсеңер болот, 200-300 метр басып. Кечиккендер эми аргасы жакыныраак койсо болот, эми ошондо да монтип койбош керек. Такыр эмес койбош керек. Жумадан бери айтып атпайбы, жол эрежесин бузбагыла, байнес башына өтпөгүлө, встречкага чыкпагыла. Анан санан таштандырып алып койгула, урушпагыла, жана калса кумурсканы өлтүрбөгүлө деп жанан келгенде сүрүп туруп койгонуна такыр турат. Олар жантан берип турат. Автобустарда канча деген кишилер бар, карылары бар, жаштары бар, кош бойлуулар бар. Туура эмес көрүнүштү. Жөнүнөн түшүнө элек негизи. 1000 метр болсо эчтеке болбойт. Алсыраак жерлерге коюп микрорайондун ичине коюп кетип деле жубасып кетсеңерчи. Любой эти жакын домдордун арасына койсо болот. Парковка жоқ, парковка жоқ дейсіз, өзіңіз мындай алсырақ қойып бір 500 метр, 1000 метр басып болғаннан elde